иттер качат. Полиция же апел. Бул бир апта мурун Бишкектеги Калсурдо конушунда иттерге таланып, баш териси сыйрылып калган 6 жаштагы Умар. Ал оорукананын жандандыруу бөлүмүнөн кечээ гана чыгып, өзүнө келип жаткан чагы. Сен кулап кеттиң, анан иттер келип эле тиштеп калдыбы сени? Чуркап чыкканга жетишпей калдыңбы? Умар ортодогу тосмодон кошунасынын короосуна кулап кетип, иттерге таланып калган. Эми анын баш терисине оор түрдөгү операция жасалышы керек. Атасы бул үчүн $40,000 керектелерин айтууда. Ал маселе эртерээк чечилиш үчүн өлкө президентине да кайрылып жатат. Биздин Кыргызстанда мындай окуя биринчи жолу болгондуктан мындай операция дагы болуп эле экен. Эми биринчи болот экен да. Баламдын ошо терисин эле сыйрып туруп, башына чаптап беришет экен да. Анан ал чач өспөй эле мындай эле болот экен. Мындай четкана такыр баш болгончо калат экен да. Анан ал дегени эми келечеги үчүн аябай эле оор болот да. Эми парик кийип жүрүш керек. Эми парик кийгенде да ал деле чечим эмес да. Ал парик түшүп калышы мүмкүн ал дегенчи. Ар кандай бала да ал эртең биринчи класста окуйт. Анан балдар менен күрөшөт, жумалашат, анан париги түшүп калат. Анан ал деген стресс болот да, аябайчы. Балдар мазактап коюшу мүмкүн. Башынын териси өзүндө болуп, чач өсө тургандай болуп, ошол Туркияда операция кыла алат экен да. Ал болсо чоң акча турат экен, ошо $40,000 турат экен да. Ошого азыр үмүтүм азыр президентибизде эле болуп турат. Ошо президентибизге бүгүн ошо кабыл алуусун өтүнүп кирейин деп атам. Президенттик деңгээлде кандайдыр бир жардам көрсөтө алабы эми. Бекжан Туйтеев Умардын өз апасы ал 2 жаш кезинде автокырсыктан каза болуп калганын айтууда. Азыркы жубайы балдарды жакшы карайт. Ага эң жакыны Умар дейт ал. Азыр апа деп мээрим төгүп, бири-бирине аябай байланган да. Кыйын экен албетте, бирөөнүн балдарын бала кылып кетиш, же башкалар бир энени эне кылып кетиш албетте кыйын экен. Мына ортодо эми кыйын, эми аны баягы билгендер, түшүнгөндөр түшүнөт, түшүнбөгөндөр түшүнбөйт. Бирок эң негизгиси азыр ал эмес, балабыздын ушу Умардан тагдыры болуп атат да. Кесир сүйлөбөш керек да, Кудайдан коркула. Мен айтат элем, жөн эле дуа кылгыла. Бул эч ким мындан кепилденип, мындан не застрахованный бул нерсени. 5 баланын атасы турмуштук шарттын татаалдыгынан улам, учурдагы абалга кептелип отурганын айтып, кейит. Ошо акчабыз жок, же өзүбүздүн үйүбүз жок, сатып барып кылалы дегендечи, батирде турабыз. Анан биз азыр аябай эле ошол акчага муктаж болуп атабыз. Умарга деп атайын ошо оптум ачкам. Азыр которуп атат. Кудайга шүгүр ошо 500 миңден ашып калды. Ошол кыргыз элине мен ыраазымын. Себеби дегенде кайдыргы карабай 50 сом болобу, 10 сом болобу